жок нерсени талашкандар. Илгери Биркен жайлоодо 3 кою бар. Бир киши менен 2 эчкиси бар, дагы бир киши жолугуп калыптыр. Экөө көк шиберге жамбаштап отуруп, ал жай сурашып, узакка сүйлөшүп кетишет. Биринчи киши кыялга батып: эгер ушул койлорум эгизден тууп көбөйүп кетсе, бир короо мал болмок. Ошондо бул жайлоонун баары меники болмок дептир. Экинчи киши да артта калбай: эгер бул жайлоонун баары меники болсо, эчкилерим 2ден 3төн төлдөп, бүт жерди мен жаймакмын деген экен. Ушундан кийин экөөнүн сөзү курчуп: мен койлорумду бул жерге жайсам, сенин эчкилериң чөптү тебелеп жок кылат. Анда эмне үчүн менин жайлоомо сенин койлоруң жайылышы керек деп айтышып отуруп мушташууга чейин жетишет. Ошол маалда жолдон өтүп бара жаткан бир жолоочу урушту көрүп, арачалаганы келип: эмне үчүн угушуп жатасыңар деп сурайт. Экөө тең болгонун айтып беришет. Жолоочу бир аз жылмайып: силер азыр жок нерсени талашып жатасыңар. Азыркы малыңарга бул жайлоо экөөңөргө тең жетет. Ач көздүк акылдан мурда жүрбөшү керек дептир. Бул сөздү укканда экөө тең уялып, өздөрүнүн ашыкча кыялга берилип, жок байлыкты талашып жатканын түшүнүшөт. Ошентип, бири-биринен кечирим сурап, тынчтыкта тарашкан экен. Жомоктун сабагы: жок нерсени алдын ала бөлүштүрөм деп талашпа, бар нерсеге ыраазы бол.